Аккордеон менен баянда кол ойнотуп, ырдын ыргагына жараша обон жаратып, калың элдин кадырына татыган Калыгул Самаковдун бул видеосу мындан бир канча жыл мурун телефонго тартылып калган иш үстүндөгү көрүнүштөрдүн бири. Өмүрүн музыка дүйнөсүнө арнап, баш оту менен обон жаратууга бел байлаган каармандын көзү тирүү болгондо быйыл 71 жашка толмок. Бирок тилекке каршы мындан 3 жыл мурун узакка созулган оорудан кайтыш болгон каармандын чыгармачылыгын камтыган Теңир тоонун маэстросы аталыштагы китеп жарыкка чыкты. Калыгул Самаков өмүр жолунда ондогон обондорду ырларда жараткан, бирок тилекке каршы көпчүлүгү кагаз бетинде калбагандыктан аткаруучулар тырананганы айтылып келет. Мындан улам таланттын замандаштары, кесиптештери Берген Кырбашев менен Талант Амураевдин көмөгү менен чыгармалары мүмкүнчүлүккө жараша жыйналып, 150 нуска менен жарыкка чыкты. Анда Залкардын өмүр баяны, ырлары, обондору, сүрөттөрү менен эскерүүлөр жарыяланган. Жана аккордеондо гармония деп коет. Гармонияны көп музыканттар ойнойт. Жана биягын бир үчөөнүн, экөөнү баскылап алган, биягын сыбылдатып киришет. А так мындай чыны, акырын отуруп гармонияны сыздаткан ушул киши да. Маалымат үчүн айтсак, Калыгул Самаков 8 жашында Нарын шаарындагы музыкалык мектепке босоо каттап, мектеп жашынан эле дем берүүчү оркестрди жетектеген. Ош мамлекеттик университетинин музыкалык бөлүмүн аяктап, эмгек жолун Нарын педагогикалык окуу жайында баштаган. Биринчи жолу Тоолуу аймактан Гүлдесте вокалдык ансамблин, кийин Доон фольклордук ансамблин түзүп, бир катар чыгармаларды жаратып, залкарлардын ыр күүлөрүн жаңыртып, калың элдин эсине салып турган. Аталган ансамбльдер республикалык жана эл аралык кароо сынактарда байгелүү орундарды камсыздап, Кытай, Россия, Монголия өлкөлөрүнө чейин барып, кыргыз музыкасын чет өлкөгө тааныштырган. Агайдын көп ушул жекеле мага эмес, Нарын шаарындагы музыкалык билими бар. Музыкага шыктуу адам, музыкага шыктуу адамдардын баарына жардам берген устат катары. Биз ошол агайды устат катары, билимдүү музыкант катары жакшы таанып билебиз. Кыргыз маданиятын дүйнөгө таанытып, өнөр дүйнөсү менен жашаган каарман 68 жашында дүйнө салган. Жараткан эмгектери үчүн маданияттын мыкты кызматкери, билим берүүнүн отличниги наамдары ыйгарылган, бирок тилекке каршы каарман жеке концертин уюштуруп же китебин чыгарууга үлгүргөн эмес. Мындан улам анын сахналаш шакирттери алгач китебин чыгарып, чыгармачылык концертин берүүнү моюндашууда. Чапара Садыкказиева, Нур Сабылмединов, Нарын шаары.